Мындай кээ бир окуялар эсиңде анан калат, анан жүрөгүңдө калат да. Мен бир жолу Чоңлайга барып калдым. Бул августтун аяк чени болчу. Жолдо баратып талдыкка чыгып калдык. Эми Чоңлай деген 9 жолдун тому менен Сыз көлгө окшоп, балыкчыга окшоп. Атайын барбасаң бара бербейсиң атайын эле. Анан ошо бир талдыкка чыкканда сүрөткө түшүп коелучу деп машинаны токтоттук. Биз токтотуп атканда бир 10-11 жашардай бир эки кыз бар да, беттерин мындай чулгап алган, жылуу кийинип алышкан, алдына бирдемени жайып алган. Биз машинаны токтоткондо эмнегедир ушундай жаркылдап күлдү. Анан түшсөк эми ит өлгүдөй суук экен, ушунчалык суук. Баягы тоонун түбүндө август болгону менен тоонун чокусунда бир ноябрдагыдай суук да. Таң каласың, күнгө жакындаган сайын күн жылыш керек эле, бирок күнгө жакындаган сайын эмнеге мындай суук деп бир тамашалуу ой келди. Анан алды жакты карадык, панораманы карап, сүрөткө түштүк батыраак эле. Мен ушундай спорт кийим кийип алгам, ал жылуу эле болчу. Ошону тешип өтүп атпайбы суук, тим эле сөөгкө жетип. Түшүп алып эле кайра машинага чуркадык. Отуруп атып, баягы кыздардан сурадым. Кыздарым, биякта эмне кылып атасыңар десем, кийгөк сатып атабыз деди. Кийгөт, анан айран сатып атабыз деп. Бул жакта адамдарга жокко десем, тетиги далдоонун ар жагында жайлообуз бар деди. Ана жакшы кыздарым деп анан отуруп, жолду улап кеттик. Жолду баратканда эле баягы кыздар улам эсиме түшөт. Эмне үчүн жылмайт экен деп көрсө, биздин машина токтогондо эми колубуз куру кетпейт экен. Бизге бир кардал токтоду, алдыбыздагы буюмдарды сатып аткандарыбызды алып кетет экен деген бир кубаныч болгон экен да көрсө. Ошону кийинишин отпайбы, баягы сууктан качып отуруп алып, анан кетип атабыз, кеткен сайын дагы деле баягы жүрөгүм ооруй баштады, кап. Эми үйдө кийготум бар болчу. Суукта айран ичким келбейт. Айрандын мага кереги жок эле, бирок ушу кыздардын көңүлү үчүн сатып алсам болмок, содалашып койсом болмок деп ушул ой эзип бара берди да. Анан кайра келатканда алармын дедим, бирок кайра келатканда түнкү саат 11-12 болуп калган эле. Ал кыздар ашып берсе күн батканга чейин болду да. Андан ары кетти. Ошондон улам ушуга чейин жүрөгүмдө жүрөт. Кап ошондо мен туура эмес кылганмын депчи. Анан кээде адамдын товарын эмес, адамдын көңүлүн деле сатып алыш керек экен. Бул өтө маанилүү нерсе экен. Мисалы айтат го, алаган толсо бергенин жүрөгү толот деп. Ошондо ушул кыздардын соода кылып, мага бирдеме сатып, кубанганын көргөнүмдө жүрөгүм азыркыга чейин ошол жылмай одан бир жаркылдап жүрмөк да. Кээде ушундай бир болор-болбос окуя деп ойлойсуң, бирок бул чоң окуя. Мен эмне кылам эми? Бир гана колумдан келген ушул кыздардын багын тилеп жүрөм, өмүрүн тилеп жүрөм, кең келечегин тилеп жүрөм. Анан ушундай бир жагдайлар болсо, дайыма соода кылсам деп тилек кылып койдум. Дагы бир жолу кайталайынчы. Товар сатып алгандан дагы көңүл сатып алуу маанилүү. Анан ошол окуяны дагы ашуудагы кийгөт деп ушул китебиме киргиздим.